Бишкектен Москвага велик менен биринчи күн. Кыргызстанды айланып 10 күн эс алып, экинчи авантюрамды баштадым. Жолдун көпчүлүк бөлүгү Казакстанда өтөт экен. Кагазда эсептеп көрсөм 20 күндөй кетет экен. Албетте жолдогу форс-мажор ситуацияларды эсептебегенде. Чуу эткенде эле сокулукта дөңгөлөккө ык кирип кетти. Базарга барып оңдотуп, алчу тетиктерди алып, кайра сапарымды уладым. Кара Балта шаарынан ары жолдор өтө начар акыбалда деп ойлогон болчумун, бирок андай эмес экен. Бул жактарды биринчи жолу көрдүм. Чалдоордон Кыргызстан менен аз убакытка коштоштум. Чалдоордон өтүп, чек арадан эч кандай көйгөйсүз эле өтүп кеттим. Чек арадан жүрсөм, Кыргызстанда жүргөндөй эле болдум. Баардык курулуштарыбыз окшош экен. Дүкөндөргө кирип кыргызча эле сүйлөсөм түшүнүп жатышты. Бирок бир магазинге кирип англисче сүйлөп койсом, Бекапияны көргөндөй эле жылмайып караштым. Эркек айылынан өткөндө аялдардын аралыктары алыстай баштады. Ал эми айылдар болсо жолдон алыс аралыкта жайгашкан экен. Жолдун бойлорунда эгин талаалар өтө көп экен. Казакстандын жолдорунда сууну көптөн алып туруш керек экен. Таза булак суулар өтө алыс аралыкта экен бири-бирине. Четилерден өтүп турсак аябай ачтык. Луговое деген айылга кирсем, шаурма жасаган жер бар экен. Тамактанып ошол айылдан өтүп, палаткамды коюп, эс алайын деп чечтим. Биринчи күндү көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен экинчи күн. Эртемен туруп кечеги кылаган шаурманы жеп, жолго аттандым. Луговойдон ары жолдун боюндагы айыл өтө эле алыс экен. Жолдун боюна велигимди токтоп, өзүм магазинге кирип кетсем, велигим кулап калды. Алдымда турган машинадагы бир байке келип туруп, велигимди тургузуп, колун көтөрүп кетти. Казак элинин меймандостугу өтө жогору деңгээлде экен. Түшкү тамакты ичкени бир кафеге кирсем, казак байке менин маршрутумду полный түшүндүрүп берди. Ал байке менен коштошуп чыгып, Таразга бат эле жетип бардым. Тараз шаарына кирип кыдырып, тазалыгына өтө суктандым. Тараз шаарына чейин интернетсиз жүргөм, ушул көйгөй чечейин деп сим-карта сатып алдым. Регистрация болбой калган окшойт. Экинчи күнү деле без интернет жүрдүм. Борборунан өтүп калганда күн бүркүрөп, чагылгандын үнү угула баштады. Заматта эле жамгыр нөшөрлөп баштады. Магазинге кирип 15 мүнөттөй эс алып отурдум. Жамгыр себелеп калганда жолумду уладым. Өтө серьезный болуп, күн желемени тартып баратсам, күн желеме деле анча көрүнбөй калыптыр. Тараз шаары менен коштошуп, 1 саат жол жүргөн соң, планда жок ашоо көзгө илинди. Ашуунун чокусуна чыгып, күчтүн лимити түгөндө окшойт. Аябай чарчап, ошол жака палаткамды салып жатып алдым. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 3-күн. Эртемен туруп кийимдеримди, буюмдарымды жыйнап жатсам, ачким жок экен. Буюмдарымды, велигимди таштап, баскан жолумду карап келейин дедим. Ылдый жөө жарым саат басканда ачким табылды. Сүйүнүп великке барып, ашуудан түшүүнү баштадым. Ашуудан дароо түшкөндө эле магазин бар экен, ошол жактан самсы жедим. Жаркыраган көк асманды, сол жагымда болсо тоолорду, оң жагымда эгин талааларды көрүп, абдан ырахат алып жаттым. Рыскулов айылынан кийин бир нече айылдан өткөн соң, муздак сууга чайканып алдым. Кондиционердин астында отуруп эс алып, ысык чайдан ичип, кайра сапарымды уладым. Күн аябай ысык болуп, суу көп ичилип жатты. Суу түгөнүп калып, фура айдаган байке суусу менен бөлүштү. Шымкент шаарына чейин куртой подъемдор өтө эле көп экен. Аларды эсептей берип, колумдагы манжалар калган жок. Ошондой бир куртой подъемдон түшүп баратып, Шымкент шаарынын объездойуна кирип кетиптир мен. Аны дагы объездойдун ортосунда билдим. Аябай чарчап, артка деле кайткым келген жок. Объездойдон караганда Шымкент шаары өтө эле чоң экен. Ойлонуп калдым, Шымкент шаарына киргенде чыга албай калмак экенмин деп. Иче турган суум түгөнүп. Темирлановка айылынан өткөндө заправканын жанында гостиница бар экен, ошол жака түнөп калдым. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Баса айтып кетсе, колдооңуздар өтө күчтүү болуп жатат, сезип жатам. Чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 4-күн. Конок үйдөн эртеңки тамакты ичип, сапарымды алга уладым. Эгин талааларды көрүп, Экпенди айылына бат эле түшүп бардым. Айылдар бири-биринен өтө алыс болгондуктан сууларды толтуруп жаттым. Ушундай чоң каналды көрүп, сууга аябай түшкүм келди. Мындай чоң каналга түшкөндөн кооптондум. Казакстандагы Төрткүл айылын көрүп, Ысык көлдөгү Төрткүл айылын эстеп кеттим. Ал жактан түшкү тамакка сухофрукты алып алган болчумун, анан жолдон самсыкана бар экен. Ушул жактардын номер 1 самсыканасы экен. Арттан соккон шамал менен Түркистанга бат эле кирип бардым. Шаарга киргенде эле велодорожкасы көрүндү.
Жамгыр башталайын дегендиктенби билбедим, бирок эл өтө эле аз болгондой сезилди. Шаарды көрүп баратсам, жалаң кыздар поляны ээлеп, топ тээп жатышыптыр. Удары аябай күчтүү экен, футболистке окшойт. Жолдогу байкени токтотуп, шаар жөнүндө сурасам, 4 жылда ушундай катуу өнүгүп кетти. Жана дагы өнүгүп баратат деп айтты. Шаар боюнча жаңы салынган имараттар боюнча, музейлер боюнча көп нерселерди биле алган жокмун. 3-4 саатта эч нерсеге жетишпейт экенсиң. Бирок баары өтө сонун көрүнөт экен жана эң негизгиси тамак аш жана конок үйлөрү өтө арзан баада экен. Түркистан мен үчүн ачылыш болду. Баардык колдооңуздар үчүн чоң рахмат. Бишкектен Москвага 5-күн. Эртең менен турсам дөңгөлөктүн жээли чыгып калыптыр. Көрсө тикенектер камерага кирип кетиптир. Камераны алмаштырып аны желдейин десем, насосумдун ниппелдери түшүп калыптыр. Эшикке чыксам бир байке кошунасын алып барды, анан кошунасы экинчи кошунасын алып барып насос таап желдеп базарга бардым. Базардагы байке заплатка жана ниппелди сага бекер эле деп белек кылды. Түркистандан ары аябай ысык болду жана жолдун боюндагы айылдар деле жок экен. Сапсары талаалар жана көп асман. 50 километр өткөндөн кийин кафешкага токтоп ысылдыктан тамактанып, сууну толтуруп жолумду уладым. Күн аябай ысык болуп, суу өтө көп ичилип жатты. Постто турган ГАИ кызматкерлери суу берип аябай кубандырды. Андан өткөн соң эле дарбуз саткан жигиттер арбуз менен бөлүшүштү. Кызыл Орда областына киргенден кийин шамал бетке уруп айдаш аябай кыйындады. Билинбеген подъемдон чыккан соң шамал токтоп, сапарым жеңилдеди. Жолдо кыргыз туугандар таанышып, токтошуп, каалоо тилектерин айтып жатышты. Бул сапарымда биринчи жолу төөлөрдү көрдүм. Алардын санын көрүп өтө таң калдым. Төөлөргө ошентип галочка коюлду. Казакстандын жаратылышына таң калдым. Жолдун кээ бир жерлеринде сол жагы сапсары болсо, оң жагы жапжаш. Күн батарлары болсо өзгөчө кооз. Көргөнүздөр үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 6-күн. Жаңа Коргондун конок үйүнөн эртең менен чыгып кеттим. Бүгүн Кызыл Орда шаарына жетейин деген максат койдум. Жаңа Коргон айылынан Кызыл Орда шаарына чейин 192 километр түзөт экен. Бишкек Москва сапары башталганча мен ойлочумун 200 километр оңой эле деп. Бирок күнүгө жогорку деңгээлдеги ылдамдыкты кармаш өтө кыйын экен. Айтор колдон келишинче ылдам бара жатмын. Аба ырайы ар кандай болуп жатты. Бир туруп аябай ысып кетсе, бир туруп салкын болуп калат. 3:30 байке Кум айылынан өткөндө Кызыл Ордалык Айбек байке 100 километр мен жака айдап тосуп алды. Кененирээк таанышып, жакынкы айылга барып суудан ичип, андан ары дагы 40 километр айдап, тамактанып Кызыл Орда шаарына жөнөдүк. Жолдон Айбек байке көптөгөн тажрыйбасы менен бөлүшүп, Кызыл Орда областы жөнүндө көптөгөн маалыматтарды айтып берди. Кызыктуу аңгамелерин угуп, алыскы жол жакындай эле сезилип калды. Кызыл Орда шаарына 20 километр калганда аябай чарчап калдым. Ал убакта 9дардан өтүп караңгы кирип калды. Айбек байке аз калды деп Кызыл Ордого кирип келдик. Шаарга кирген соң Кызыл Орда шаары менен тааныштыра баштады. Андан соң үйүнө барып тазаланып, шаарды кайра кыдыртышты. Шаардын кооздугун жана меймандостугун көрсөтүп, аябай катуу сыйлашты. Көргөнүздөр үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Колдооңуздар өтө зор күч-кубат берип жатат. Бишкектен Москвага велик менен 7-күн. Эртең менен Айбек байке өзүнүн акыл насааттарын каалоо тилегин айтып, Казакстандын желегин белекке берип, аны менен коштоштум. Кызыл Орда шаарын бир кыдырып кетейин деп чечтим. Кечинде Айбек байке айтып жаткан болчу, бул шаарда максимум 5 этаж эле салынат деп. Ошонусу менен өзгөчө кооз көрүнөт экен. Набережный менен айдап шаардан алыстай баштадым. Жаңы салынып жаткан 5 этажкалардан өтүп баратканда жамгыр жаап баштады. Дождевикти кийсем эле жамгыр токтоп калды. Негизи эле Түркистандан өткөндөн кийин жогору жакта иштегендер булуттарды айландырып жамгыр жаадырган аппаратын иштетип койду окшойт. Ал аппараттын иштеш графигин интернет булагынан таптакыр таппай койдум. Кызыл Орда шаарынан 20-30 километр өткөндөн кийин жамгыр өтө катуу жаай баштады. Жамгырдан жашынган деле жер жок болчу. Бир аз өткөн соң күн аябай ысып, кийимдеримди кургатып койду. Бул байке Мелис баласы Нурислам жолдо күтүп туруптур. Кыргызстандын таза, муздак булак сууларын берип, каалоо тилектерин айтып кетти. Төөлөрдү көрүп токтосом, баары бурулуп, аябай карашты. Көздөрү аябай чоң экен, уялып да кеттим. 3 интернационал айылына саат 10дордо жеттим. Ак Сарай кафесине кирсем, жарым жолдо жолуккан Нурбек байке күтүп отуруптур.
Казак 5 бармагын алып берип, бир топ маектешип отуруп коштоштук. Көргөздөр үчүн чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 8-күн. Эртең менен шашпай туруп, 5 бармак менен күчтү топтоп сапарымды алга уладым. Бүгүн Байконур шаарына жетүүнү туура көрдүм. Аралыгында бир гана населенный пункт бар экен. 3-интернационалдан 20 километрдей өткөндө Токмоктук Азиз байке келип, муздак кыргыз сууларын таштап кетти. Сыр дарыяга жетпей музыка угуп баратсам, алдымдан чөө же шакал жолду кесип чуркап өтүп кетти. Кичинекей болгону менен жүрөктү аябай түшүрдү. Жусалага жетип, Оазис кафесинин курсакты тойгузуп сапарымды уладым. Ал жактан чыккан замат Казакстандын эң талаалары башталды. Байконурга чейин аялдамалар деле жок экен. Бак-дарактарды, көлөкө болуп турган жерлер деле таптакыр жок экен. Асмандагы булуттар эле 1-2 минут ага көлөкө берип жатты. Жакшы жаңылыктардан болсо, денем ысык аба ырайга көнүп калды. Сахара чөлүнө барам дегендер бул жакта бир жума жүрүп даярданса болот экен. Байконур шаарына жетип, жолдун боюндагы конок үйгө конуп калдым. Көргөздөр үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 9-күн. Байконур шаарынан кийинки калк конуш Казалы шаарына 120 километр экен. Бул эки шаардын ортосунда кафешкалар деле жок экен. Күн аябай ысык болду. Калпагым ишке жарады. Сапсары болгон ээн талаалар күн чыгып турганда аябай кооз көрүнөт экен. Күн ысып турганда кыргыз туугандар келип, муздак суусун берип, курсакты тойгузуп, мотивация берип, жылуу сөздөрүн айтып, коштошуп жатышты. Саат 3-төрдө Казалы шаарына жетип калдым. Ал жактан баштап айлана чөйрө жашыл түскө боёно баштады. Арзан Сити деген кафеден курсакты тойгузуп, жолумду уладым. Бул чөлдөр жакта жүргөндө өтө абайлаш керек экен. Анткени дегенде мен жыланды көрдүм, чаянды көрдүм. Болгондо да экөө сары түстө экен. Арал айыл округуна жеткенде жаратылышка таң калдым. Айлана бир туруп сапсары талаа болсо, бир туруп жапжашыл болуп жатты. Бир гана мен сары, өзгөрүүсүз калып жаттым. Бул жактарда булуттар аябай көп экен. Кооздугун видео менен бериш өтө кыйын экен. Акбай аялынан 7-8 километр өтүп, конок үйүнө конуп калдым. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Колдоолор үчүн чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 10-күн. Эртең менки тамакты ичип, суунун, тамак аштын запасын толтуруп, алга карай жөнөдүм. Чыккандан баштап төөлөрдү аябай көп кезиктирдим. Чөлдөрдүн арасында 20 километр жүрүп, Аралкум айылынан муздак суу ичейин десем магазини жок экен. Аралдын чөлдөрүн көрүп аябай суктандым. Ушул убакытка чейин чөл жагат деп таптакыр ойго келбептир. Мындай кооз жаратылышты көрүп, ысык аба ырайын деле унутуп койдум. Чөлдөрдүн арасында туугандар токтоп, муздак суу ичимдиктерин таштап кетишти. Көлөкө таптакыр жок болгондуктан картадан издеп 10 километр айдап келсем, төөлөр ээлеп алышыптыр. Арал шаарына жетип өтүп баратканда алдымдан машина келип токтоду. Машинадан Мирбек деген байке түштү. 3 күн мурун мен Бишкектен чыгып жатам, эне алып барайын дегенде мен маани бербей эле кичинекей желек керек деп айткан болчумун. Мирбек байкеге там бердим жана өзүмдүн чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анысы аз келгенсип эки легендасу ысык аба ырайга ак түстөгү кийим жакшы деп жеңил, шамал өткөргөн спортивка таштап кетти. Аралдан ары дагы 20 километр тебишим керек болчу. Көп адамдар Чимкент кафесин мактаган эле. Ал жака жетсем, Азат байке баласы Мухаммед күтүп жатышыптыр. Жакындан таанышсак экөөбүз Лейлектен жана бир уруудан экенбиз. Бир топ сүйлөшүп отуруп тарадык. Чимкент кафесинин маңдайында конок үй бар экен, ошол жака барып түнөп калдым. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 11-күн. Эртең менен эрте туруп, сууну, тамак ашты толтуруп, Мирбек байке алып келген желекти жана Айбек ага берген желекти тагынып, Бишкек Москва жолундагы эң кооптуу жолго аттандым. Кийинки калк конушка 180 километр экен. 180 километрди бир күндө өтүш керек деген максат коюлду. Интернеттин ээси деле тартпайт экен. Эртең менен эрте жөнөгөндүктөн унаалар өтө аз өтүп жатты. 12-лерден өтүп бул жактагы жалгыз үйгө келдим. Тамактардан жалгыз гана куурдагы бар экен. Бирок аябай даамдуу экен. Бир аз убакыт эс алып жолго аттандым. Салкын аба ырайга кубанып, ылдам жүрө баштадым. Бул узун жолдун так ортосунда Кызылорда обласы бүтүп, Актөбө обласы башталды. Эң кызыгы, Актөбө обласына киргенде айлана чөйрө жашылданып, катуу шамал боло баштады. Катарынан казак туугандар токтошуп, колдоолорун көрсөтүп кетишти. Абдан позитивдүү адамдар экен. Негизи бул жактардын аябай ысык аба ырайына даярданган болчумун.
дождевикти кийип катуу жамгырга даярданууга туура келди. Жамгырдан жашынганга деле жер жок болчу. Пештерден өтүп көптөгөн подъемдор жана катуу шамал өзүнүкүн алып алдан тайып турганда Чолпон байке келип дем күч берип кетти. Тогуздардан өтүп Долина смерти аталган жолду басып өттүм. Чындыгында өтө оор жол экен. Көргөнүздөр үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 12-күн. Эртең менен турсам лелектик байкелерим кафеде күтүп жатышыптыр. Чайымды алып беришип, алга карай умтулдум. Ыргыздан ары жапжашыл талаалар экен. 20-30 километр өткөн соң кабаттап машина ташыган байкелер менден өтүп кетип, токтоочу жерде күтүп турушуптур. Бир топ маектешип, жакшы сөздөрүн айтып, колдоолорун көрсөтүшүп тарадык. Кыргыздарды көрүп, кыргызча сүйлөшүп, маектешсең үйүңө болгон сагыныч кичине болсо деле таркайт экен. Андан ары дагы кыргыз байкелер колдоолорун көрсөтүштү. Грузин лимонадын берди эле дароо ооз тийип ырахат алдым. Актөбө областынын аба ырайы өтө сонун экен. Күн аябай чыгып турса деле салкын шамал уруп турат экен. Мен өткөн жолдордун баары эле эгин талаалар экен. Мындай чоң жерлерди жыйнашка үлгүрүшөбү деп ойлоп койдум. Саат 6-ларда биринчи калк конуш Калыбай аялына жеттим. Андан ары Кара Бутакка чейин жатып алганга конок үй барбы жокпу маалыматым жок болчу. Туркистандык агам керектүү маалыматтарды айтты. Андан ары дагы 30 километр айдаш керек экен. Улгайсын айылына жеткенче жол ичкере баштап, жолдо жүрүш кооптуу болуп калды. Күн батканча жетчү жериме жеттим. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 13-күн. 13-күн эң кыйын күндөрдүн бири болду. Конок үйдөн чыгып, казак ага менен сүрөткө түшүп, жолумду баштадым. Бүгүн Храмтауга жетем деп өзүмө сөз бердим. Аралык картада 185-ти көрсөтүп турду. Үйдөн чыккандан баштап өтө тар жолдор башталды. Эртең менен фуралар аз болгондуктан тар жолдор билинген деле жок. Түшкө жакын фуралар көбөйүп, мен үчүн жол кооптуу боло баштады. Ошентип кыйналып отуруп, Кара Бутакка жетип келдим. Чогулуп калган стрессти жазайын деп кафеге кирип, ал жактан тамактанып, эс алып жолумду уладым. Кара Бутактан кийинки айылга чейин жолдун акыбалы жакшы экен. Тар жолдор артта калды деп сүйүнүп бара жатсам, тар жолдор кайра башталып, ямалар бонус болуп кошулду окшойт. Зээригип кетип, ямаларды эсептей баштадым. 100гө жетип адашып да калдым. Фокусум жалаң гана жолго болуп калып, айлана чөрөнү көп деле байкаган жокмун. Бирок бул узун жолдун кичинекей бөлүгү ремонт болуп башталыптыр. Тартылган видеолор кичине түзүрөөк жолдордо тартылып жатты. Саат 5-терден өтүп, колум дайыма напряжениеде болуп өтө чарчап калды. 1 саат сайын колго массаж кылып, сергитип жаттым. Бөгөт сай айылына жеткенде жакшы жолдор башталды. Велигим тирүү калгандыгы сүйүндүрдү. Бөгөт сайдан Храмтауга чейин 60 километр болчу. Караңгы киргенче Храмтауга жетиш керек болчу. Эң акыркы чачымдын учундагы күчтөрдү топтоп, түндө саат 10-до Храмтаунун башындагы конок үйгө жетип келип, тамактанып, чалкалап эле жатып калдым. А монтажды ким кылат? Бишкектен Москвага велик менен 14-күн. Эртең менен шашпай туруп, Храмтау шаарыны көздөй жөнөдүм. Күн аябай чыгып, шамал бетке уруп турду. Храмтау шаарына көз салып, бат эле өтүп кеттим. Суунун запасын толтурайын деп магазинге кирсем, Айбек деген жигит TikToktон көрүп жатам деп сууну алып берди. Андан ары да жолдор өтө начар акыбалда экен. 30 километр жол жүргөндө булуттардын парады болуп жатабы, кезекте турушабы, айтор өтө көп жана кооз көрүнөт экен. Асфальт жолдо секире берип, оң жактагы грунтовкага эле өтүп алдым. Актөбө областынын шамалдары чындыгында катуу экен. Кээ бир подъемдоруна велик менен эмес жөө чыгып чаттым. Жолдон кыргыз туугандар токтоп колдоолорун көрсөтүп жатышты. Актөбө шаарына жетип калганда, шаардын кире беришинде Актөбө шаарында иштеген Сабыр жана анын байкеси Эмир тосуп алды. Великти машинага жүктөп, шаардын ар бир районун көрсөтүп чыкты. Күндүн батышы керемет экен. Актөбө батыш Казакстандын борбору экен. Шаардын борборунда эл аябай көп экен. Набережный жагы өтө жакты. Ал жактан сейилдеп, паркка кирип, паркка нике үйү жакын жайгашып, үйлөнүп алсаң болот экен. Актөбө шаарынын баарын кыдыртып, күн да кирип кетти. Андан соң мени шаардын эң даамдуу кафелеринин бири деп Туркистанга алып келди. Столдун үстүнө аябай толтуруп салышты. Ашып ташып калды. Самсасы өзгөчө даамдуу экен. Эмир байке менен Сабырга чоң рахмат. 24 июль Сабырдын туулган күнү экен. Туулган күнүң менен. Бишкектен Москвага велик менен 15-күн. Эртең менен Сабырдын үйүнөн чыгып, Эмир байке менен Сабыр менен коштошуп жолго аттандым. Кече күнү машина менен айланып жүргөндө Актөбө шаары кичинекей көрүнгөн болчу. Көрсө өтө чоң шаар экен.
Авиационный университетинен өтүп жатканда кыргызстандыктар ушул жактан билим алат деди. Актөбө шаарынан чыгып жатканда кыргызстандык туугандар тосуп алды. 500 метр айдап кой биз фурабыз менен эле кеттик деп айтты. Бүгүнкү план Кобда айылына эле чейин. Ал жака 100 километр. Ал жактагы конок үйгө конуп, эртеси күнкү 200 километрлик жолго даярдануу болчу. Актөбө менен Кобда айылынын ортосунда эки эле калк конуш айылы бар экен. Кобда ауданына жеткенде курсак аябай ачып, консервадагы балык менен нан жеп аябай курсакты тойгузуп алдым. Бетке урган шамалга чыдап, Талдысай айылынан өтсөм, Кобда айылына өтө чоң спуск экен. Кобда айылы алыстан өтө чоң шаардай көрүнөт экен. Айылдын ичине кирип кыдырып, сеп тазалаган спрей жана ага май алдым. Сатуучу мени таанып алып, скидка кылып берди. Андан ары Кобда айылынын конок үйүнө барсам, Амангелди деген байке менен жолугуп, сүйлөшүп, каалоо тилегин айтып тарадык. Көргөнүңөр үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 16-күн. Тамактанып, септеримди тазалап, майлап жолго чыктым. Кобда айылынан кийинки калк конуш Жымпитиге чейин 220 километр экен. Жол аралыгында эч кандай калк конуштар деле жок экен. Бул жолду бир күндө басып өтөйүн деп өзүмө максат койдум. Конок үйдөн чыкканда эле күн көрүнбөй, салкын шамал согуп турду. Жолдун көпчүлүк бөлүгү жакшы акыбалда экен. Жол кара бутактын жолундай эле өтө тар экен. Бирок фуралар аз өтүп жаткандыгы өтө кубандырып жатты. Жолдун жарымында кемпинг бар экен. Ал жакта бир топ эс алып, чай ичип, жолду уладым. 100 километр өткөн соң спусктар көбөйө баштады. Аралыктар өтө бат өтүлүп жатты. Күн башталгандан бери жамгыр бир себелеп токтоп ойноп жатты. Айлана чөйрө жапжашыл болгону менен ээн талаалар өтө көп экен. Жымпитиге жакындаган сайын бак дарактар көбөйө баштады. Жана жамгыр да күчөй баштады. Жарым саатта денемдин баары суу болуп калды. Калпактан башыма суу өтпөгөндүгү өтө таң калтырды. Калпагым суу болуп турса деле, башыма бир да шамал билинген жок. Нөшөрлөгөн жамгыр токтоп, бийлигим таптаза болуп калгандыгы кубандырды. Жамгырдан кийин үшүп калып, жилетимди кийип алдым. Күндүн 50%-ын эле жамгырда өткөрдүм окшойт. Саат 9:00 Жымпитиге жакындап, ошол жактагы конок үйгө келдим. Кийимимди алмаштырып, Жымпитиде жашаган Нуржан деген байке кафеге алып барып, өтө сонун коноктоду. Нуржан байкеге чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 17-күн. Жымпити айылынан чыксам эле, ээн талаалар катуу шамал менен тосуп алды. Тар жолдорго көнүп деле калдым. Жымпити айылынан 20 километр өткөндө 3-чү интернационал айылында жолуккан Нурбек байкеге экинчи жолу жолуктум. Нурбек байке экинчи жолу көңүлдүү, жакшы тилектерин айтып, колдоосун көрсөтүп тарадык. Орал шаарына жакындаган сайын шамал өтө күчөйө баштады. Тамактанганы бир кафеге кирсем, 15 мүнөтдөй жамгыр нөшөрлөп жаады. Жамгырда бараткан видеосуз калдым. Жымпитиден ары калк конуш деле таптакыр жок экен. Орал шаарына аз калганда шымкенттик агалар Рыскул Ибраш, андан өткөндөн кийин эле Кантык, Тахир байке, Ысык көлдүк байкелерим токтошуп колдоо көрсөтүштү. Орал шаарына чейин жана өмүрдөгү кемпингде коноюн деп оозуна токтосом, Арман деген казак тууган үйүнө чакырып, конок болуп кет деди. Армандын үйүнө жеткенче Гүлмира апа салат жасап, балыктарды өтө даамдуу кылып бышырып коюптур. Арман менен Гүлмира апага чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 18-күн. Армандын үйүндө өзүмдүн үйүмдө уктагандай катуу уктап турмун. Туруп эле дароо жуунуп таранып, жолго аттандым. Жана өмүрдөн чыгып, Пассипное айылына бат эле түшүп бардым. Өтө чоң айыл экен. Айыл бүтөр замат эле Орал шаары башталды. Орал шаары башталганда эле айлана чөйрө жапжашылдана түштү. Мостко жетип оң жагын карасам, ушундай чоң дарыяны көрүп чочуп деле кеттим. Мосттон өтүп токтоп, Жайык дарыясын карап өтө суктандым. Андан бир аз өткөн соң экинчи мост башталып, Жайык дарыясы башка түскө боелгон экен. Нарын менен көкөмериндей өтө керемет көрүнүш. Орал шаарынын борбор жагына барсам, Россияда керек болот деп Арман шлем алып коюптур. Жоголгон шлемиме оп окшош, бирок көк түстөгү шлемди алып келгенин карасаңар. Арман менен коштошуп, Негизги көчөсү менен чек араны көздөй жөнөдүм. Бак дарактар өтө көп болгондуктан Орал шаарынын абасы таза жана салкын экен. 60 километрдей жол жүрүп, Казакстандын чек арасына деле жетип калдым.
Фуралар 3 километр кезекте турушат экен. Мен болсо барып 10 мүнөтөй күтүп, чек арачылар мени өткөрүштү. Россиянын чек арасынан деле өтө бат өттүм. Орустарга Бишкектен бери келатам десем өтө таң калып, баа беришти. Чек арадан 1-2 километр өтсөм эле аба ырайы дароо муздак боло түштү. Саат 8 болоюн деп калды. Кийинки калк конуш Большая Черноговкага 60 километр бар экен. Саат түнкү 10-дордо жетип, ал жактагы 2 чоң конок үйгө барсам, орундар жок экен. Ушундай суукта палаткага место издеп жүрсөм, Эдик байке Супермендей пайда болуп куткарып кетти. Рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 19-күн. Эртемен кечен Эдик байкенин фурасында уктап, күчтү топтоп, Сулейман байкенин тамагын жеп, жолго аттанайын деп жатканда, Чыңгыз, Кубат байкелер менен таанышып калдым. Жолго суусундуктарды алып берип, түшкү тамакты салып беришти. Күнүм сонун башталды. Салкын аба ырайы, жарык асман, машина фуралар өтө аз өтүп жатты. Чек арадан алыстаган сайын айлана чөрө жашылданып, бак дарактар көбөйүп, ээн талаалар эгин талааларга айлана баштады. Бүгүн басылып өткөн жолдо буудайды жана күн карамаларды жакшы көрүшөт окшойт. Ал эми бүгүнкү жүргөн 100 километрдин деги эле 60% өйдө ылдый болду. Ошондой бир ашуудан өткөндө биринчи сигнал басып кетип токтой албай, 1 километрдей өтүп, дарбыз союп күтүп отурушуптур. Байкелер менен бир топ сүйлөшүп, мотивацияны, күч-кубатты топтоп эс алып алдым. Бүгүн жолдун боюнда 2 гана калк конуш көрдүм. Картадан Паджом Михайловка деген айылды көрүп өтө чочуп турдум эле. Ал айылга жетсем, кичинекей эле Паджом экен. Ал айылдан кийин жалаң гана ылдый жол экен. Самара шаарына чейин 20 километр аралыкта Дубовый Умет деген айыл бар экен. Ошол айылдын ичиндеги конок үйгө калайын деп чечтим. Конок үйдүн жанында пятерочка бар экен. Ал жактан тамак аш алып, курсагымды тойгузуп алдым. Москвага 1000 километр калгандыгы өтө кубандырып турат. Бишкектен Москвага велик менен 20-күн. Конок үйдөн курсакты тойгузуп, Москвага аз калды деген ой менен чыгып кеттим. Сонун аба ырайы менен Самарага жакындап калганда өтө крутой подъем бар экен. Самара башталып жатканда көптөгөн кабаттуу имараттар бар экен. Андан бир аз өткөн соң кооз көрүнүшү менен өтө кең дарыяга көзүм түштү. Волга дарыясына галочканы коеюн десем, көрсө ал Волга дарыясына кошулган Самара дарыясы экен. Самара шаарынан тамактанып, кыдырып, Волга дарыясын бойлоп Москваны көздөй аттандым. Самара шаарынан чыккан замат өтө эле кооз пейзаждар башталды. Жашыл өңгө көзүң 1 саатта эле тоюп калат экен. Таптаза абасын айтпай эле коеюн. Волга дарыясы көрүнгөн жолдо 5 мүнөттөй суктанып гана отурдум. Керемет жаратылыш Самара шаарына берилиптир. Жолдун четинде тээп баратып, карагайлардын жытына өтө тойдум. Андан ары жалаң гана ушундай токойлор гана экен. Эмпе трассасын бойлоп баратсам, жолдон өзгөндүк байкем Үмүт эжем токтотуп, жакынкы кафеге алып киришип, аябай сыйлашты. Андан ары ылдый жол болгондуктан Тольятти шаарына бат эле жетип бардым. Ал шаарды бойлоп, кийинки шаар Жигулевскке бат эле кирип бардым. Ал шаарга кире бериштеги көпүрөдө дагы кооздукка оозум ачылды. Баары мактагандай эле ажайып жаратылыш экен. Көпүрөдө ремонт иштери жүрүп жаткандыктан экинчи бөлүгүн көрө алган жокмун. Андан ары конок үйгө дагы 20 километр бар болчу. Күн өтө эле бат кирип кетти. Эң кызыгы, кечинде токойдун арасында кулагың өтө сонун иштеп калат экен. Бишкектен Москвага велик менен 21-күн. Эрте менен эрте туруп, жуунуп таранып, көңүлдү көтөрүп, Москвага аз калды деп жолго аттандым. Аба ырайы өтө сонун болуп берди. Өтө ысык эмес, шамал жок. Эң негизгиси жолдор өтө кең экен. Подъемдор өтө деле чоң эмес экен. Бирок алардын өтө көптүгү көп эле күч-кубатты талап кылып жатты. Калк конуштардын баары трассадан алыс Волга дарыясынын боюнда жайгашышыптыр. Бүгүнкү күн башталгандан бери бөлөм менен байланышта болуп, Печерская айылында жолуктук. Ал экөөбүз бир топ маектешип, суудан ичип, ал машина менен Бишкек, мен велик менен Москвага жөнөдүм. Жолдун бойлорунда балык саткандар өтө эле көп экен. Сызрань шаарына жеткенде алар азайып калышты. 5терден өтүп, эскертүүчү СМС айткандай эле катуу бороондор башталды. Шамалы аз келгенсип, жамгыр да катуу жаай баштады. Жамгырды жакшы көргөн даждыбекимдики жолумду улай бердим. 1 саат өтпөй аба ырайы деле тынчып калды. Россия талааларынын аба ырайы укмуш экен. Бир күндө сууктукту деле, жылуулукту деле көрүп коет экенсиң. Жолдун боюнан аялдамадан токтоп, эс алып, конок үй караштыра баштадым. Жакынкы калк конуш Новоспасская айылында бар экен. Кеч кирбей 8:30 жетип бардым. Ал калк конушта кафе жок экен. Бирок магазинге кирип, ал жактан тамак аш алып, тамактанып, жакшы тилектериңиздерди окуп, күч-кубатты толтуруп эс алдым. Бишкектен Москвага велик менен 22-күн. Эрте менен чайды ичип, эшикке чыксам, аба ырайы өтө суук экен. Дароо эле калың кийинип алдым. Кийген кийимдерим 1 саатта эле суу болуп калды. Бирок аба ырайы өтө бат өзгөрүп, жайдай болуп күн жылый түштү.
Күндүн жарыгы менен алыстагы токойлор керемет кооз көрүнө баштады. Аралык өткөн сайын эки тараптан чытырман токой трассага жакындап келе жатты. Ульяновский областы бүтүп жатканда өтө крутой подъемдор бар экен. Пенза област экөөнүн ортосунда Дунган кафеси бар экен. Лагмандын бардык түрү бар экен. Өтө даамдуу, порциясы деле өтө чоң экен. Ашып да калды. Эң кызыгы, ушул границада часовой пояс өзгөрөт экен. Ульяновск областынан саат 3-тө, Пенза областына кирсем ал жакта саат 2 болду. Ого, ошондо 1 саат уттумбу десем, Пенза областында караңгы саат 8 эле кирип калат экен. Кузнецк шаарынан өткөндөн кийин чытырман токой трассаны бойлой баштады. Башында кызыктай эле болуп жатты. Бир көзүм токой жакта, бир көзүм жолдо. Аял секирип чыкса, мындай кылам, андай кылам деп 10 сценарий деле түзүп койдум. Унаалар көп өтүп жаткандыктан андан ары эч кандай план деле түзбөй калдым. Жол аябай кең жана түз болгондуктан токойлордун ичинен жапайы жаныбар көргүм келди. Бирок такыр эле көрө албай койдум. Эң аянычтуусу, жолдун боюнда унаалар сүзүп кеткен түлкүлөрдү көп көрүп жаттым. Мындай түз жолдор менен Пенза шаарына жетип барам деп ойлодум эле. Бирок шаарга чейин 3 өтө чоң крутой подъемдор андай ойдо эмес экен. Русский Ишим деген айылда жатып калдым. Бишкектен Москвага велик менен 23-күн. Эртең менен конок үйдөн чыксам, сим-картам иштебей калыптыр. Операторго чалып отурбай эле Пенза шаарынан операторго тийип өтөм дедим. Пензага 35 километр бар болчу. Жолдор өтө тегиз болгондуктан 1,5 саатта жетип калдым. Пенза шаары көрүнгөндө асманда бат эле кара булуттар чогулуп, алар да көрүнүп калды. Пензанын токоюнда жамгыр өтө нөшөрлөп жаай баштады. 10 мүнөттөй өтө катуу жаап, себелеп баштаганда жолумду уланттым. Пензанын дарыясы өтө кең экен. Сууга бай болгондуктан шаардын ичи да өтө жашыл экен. Картадан карап мегафон операторуна барсам, ал жерде эч нерсе жок экен. Жакынкы соода үйүнө барып, жаңы сим-карта алууга туура келди. Соода үйүнүн сыртында күнгө кийимдеримди кургатып тамактанып алдым. Шаар өтө чоң экен. Чыгышым көп убакытты талап кылды. Пенза шаарынын ичинде 4 сааттай жүрүп коюп турмун. Пенза шаарынан чыгып бараткан аба ырайы дайымкыдай. Жамгыр бир себелеп күн чыгып ойноп жатты. Жолдун боюнда токойлор деле жок экен. Жалаң гана эгин талаалар. Бишкектен Москвага өткөн күндөрүмдүн арасынан эң аз жүргөн күнүм ушул болду. Күндүн аягында бутум өтө оор болуп калды. Жетилерден өткөндө Плес деген айылга жеткенде Арген менен Тилек байке токтотушуп 8 километрден кийин Кыргызстан деген кафеде жолугалы деп айтты. Кыргызстан деген жазууну желекти көрүп сүйүнүп деле кеттим. Арген менен Тилек байке өтө даамдуу курдак менен сыйлашты. Кафеде кыргыз байкелер иштейт экен. Алардын уруксаты менен кафенин ичиндеги уктоочу жерге түнөп калдым. Колдооңуздар үчүн чоң рахмат. Бишкектен Москвага велик менен 24-күн. Эртең менен Кыргызстан кафесинен 5 бармак менен күчтү топтоп сапарымды уладым. Аба ырайы өтө сонун болуп берди. Күн сонун чыкканы менен салкын жел уруп турду. Чыккан жеримден ары 50 километр эч нерсе жок экен. Талаалар, токойлор жолдон алыс экен. Кичинекей болгон Вирга деген айыл деле трассадан алыс жайгашыптыр. Нижний Ломов шаарына жетип, дүкөндөн суунун запасын толтуруп алдым. Кызыгы бул шаарда велосипед тепкен аялдарды өтө көп жолуктурдум. Ал шаардан 30 километр өткөндөн кийин Раушан деген байке жолдун боюнан тосуп алды. Түшкү тамакты кылып ал деп манты менен курсакты тойгузуп маектешкенче эс алып алдым. Раушан байке бул жакта соода кылгандыктан өтө жакшы билет экен. Жолдогу кыргыз кафелердин баарын айтып берди. Дубровки деген айылга жеткенде жамгыр өтө катуу жаады. Ошол кезде жанымда аялдама бар экен. Себелеп баштаганда жолумду улантсам, Нурадил деген жигит келинчеги менен жакшы сөздөрүн айтышып колдоо көрсөтүштү. Спасск шаарындагы Бишкек деген чайхананы көрүп аябай кубандым. Негизи түшкү тамакты ушул жактан кылайын деген ой болчу. Күн киргенче дагы 30 километр жүрүшүм керек болчу. Эмнегедир ушундай токойлордун арасында бутум күчкө толуп бат иштей баштайт. Айрыкча күгүмдүү. Саат 8-де Раушан байке кеңеш берген кыргыздардын кафесине жетип келдим. Кафени жаш жигиттер Азатбек менен иниси Нур Мухаммед иштетишет экен. Жакындан таанышып, көпкө чейин чайлашып, маектешип отуруштук. Бул жерде дагы жата турган жери бар экен. Ушул жерде түнөп калдым. Бишкектен Москвага велик менен 25-26 күн. Эртең менен Нур Мухаммед Азатбектен даамдуу ашын жеп сыйын көрүп жолго узатышты. Сырттан Европадан келе жаткан байкелер менен андан соң Тургунбай, ал эми Азиз досумду бул сапарда экинчи жолу жолуктурдум. Күн жаркырап чыгып, бир заматта эле жамгыр куюп кирди. Мосттун астында күтүп турсам, жамгыр токтобой сапарымды улай бердим. Дайымкыдай эле жамгыр бир токтоп кайра жаап жатты. Кийимдерим кургаганга деле жетишпей калып жатты. Трассанын кээ бир бөлүктөрү өтө тар болгондуктан жамгыр аябай катуу жааганда жолдун четинде жүрүш деле кооптуу болуп калды. Чындыгында жамгырга өтө бай күн болду. Москвага жакындаган сайын калк-конуштар бири-бирине жакын болуп көбөйө баштады. Картадан карап кечке чейин Путятино деген айылдын ичиндеги конок үйгө жатып калдым. Эртең менен күн Жомарттын сыйы менен башталды.
Жомарт менен сүйлөшүп чай ичкенче 11 болуп кетиптир. Күн өтө ысык болду. Сапарымдын көп бөлүгү ысык Казакстанда өткөндүктөн ысык аба ырайы өтө жагып жатты. Спуск жолдор көп болгондуктан аралыктарды өтө бат өтүп жаттым. Москвага мынча калды деген жазууларды көрүп сүйүнүп жаттым. Чытырман токойлор деле көрүнбөй калышты. Жок дегенде эликтерди жолугам деп ойлогон болчумун. Аларды деле жолуккан жокмун. Рязань шаарына жеткенде убакытты үнөмдөйүн деп объездной жолу менен кеттим. Жамгыр жаабаган күнүм болот экен десем, заматта жамгыр башталды. Рязань шаарынан өтсөм эле Рыбное деген шаар бар экен. Рыбное шаарында тамактанып, эс алып жатып калдым. Мен күткөн күн жакындап калды окшойт. Бишкектен Москвага велик менен 27-күн. Эртең менен эрте туруп, Рыбное шаарынан 1 саат жол жүрсөм, Москва областына жеттим. Москва шаарынын борборуна дагы 150 км бар экен. Албетте батыраак жетишти кааладым. Бирок ылдыйыш жолдордон өтө коркуп турдум. Анткени дегенде Пензанын ашууларынан негизги артыңкы тормозум иштен чыкса, кооптуу болгон алдыңкы тормозум деле анча кармабай калды. Бут менен токтошко аргасыз болуп жаттым. Колоннанын постунда токтоп, документтерди текшерген соң, жамгыр аябай катуу жаабай баштады. Жамгырдын токтошун күткүм келбей, алга гана кете бердим. Москвага жакындаган сайын затурлар өтө көбөйө баштады. Люберцага жеткенде Рошан досум күтүп алды. Досум менен 2x менен сүйлөшүп, жолго аттандым. Анткени финишке дагы 20 км бар болчу. Картаны гана карап жүрүп, кантип Москва шаарына кирип келгенимди деле байкабай калдым. Велосипед айдаган коллегаларымы карасам, баары эле каскасы жок, кепкачан жүрүш. Сүйүнүп касканы чечип, калпагымды кийип алдым. Москва шаарынын борборуна жакындаганда картамда иштебей калды. Бир орус эжени токтотуп жолду сурасам, жолду көрсөтүп, далеко дейт. Ичимде бир жылмайып койдум. Саат 8-дерде 27 күн уланган сапарымдын соңуна жет. Ремелдин жанына барып, басып өткөн жолумду эстеп, бир толкунданып, бир сүйүнүп жаттым. Сезимдерим баары таркагандан кийин жан дүйнөмдөгү тынчтыкты кармап бир топ эс алып отуруп, ушул сапарымда мени менен болгон ата-энеме, бир туугандарыма, досторума, жолдо колдоо көрсөткөн айдоочуларга, казак элине, албетте кыргыз элиме терең ыраазычылык, сиздерге пайдалуу контент жаратып, жылуу сезимдерди тартууладым деп үмүттөнөм. Сиздер менен коштошпойм. Жөн гана көрүшкөнчө.